Урматтуу эл журт, бүгүн Кыргызстанга аты таанымал Максат Авто Дубайдын үйүн тартканы сатканы келдик. Бул үй Ошто Фуркат айылында Абдирайым Абдикаримов көчөсүндө жайгашкан Айкөл кафеден бир 500-600 метр кирет. Азыр мына Максатты дагы эфирге чакырдым. Кел дедим. Өзүң дагы эфирге чык, тартыл, экөөбүз тартып көрсөтөлү дедим. Максат эми үйүңө куш келдик. Муну эми өзүңө деп салган экенсиң. Өзүмө деп салгам. Өзүңө деп салган экенсиң. Пешенетер мээнетиң. Пешенетер. Денелерим башкача болот ака. Видеого тартып атканда. Саткын келбейби? Видеого тартып аткандачы. Денелерим башкача болот. Өзүмө ниет кылып салдым эле. Машалла. Эми кимге буйрар аны билбейбиз. Алла таалам жараткан Аллах гана билет. Бирок планировкасы жакшыдай көрүнүп атат. Азыр кирип бир катар көрөлү. Буйрса, үй жакса сүйлөшөсүздөр. Максаттын телефон номурун биз экранга жазып койдук. Элдин баласы Максат Авто Дубай канчаларыңыздардын машинаңыздарды тартып, сатып, реклама кылып кызматыңыздарда жүрөт. Тура? Үйдү мына башында эле сурайынчы, шытыр канчага бересиң? Машинаны алып барсам, сен деле канчага бересиң деп сразу сурайсың. Мен деле үйүңө келдим. Ака эми мындай кылайлы. Машина болсо, Аскар, Дамке биз машинага баа коебуз да, өзү негизичи. Примерно мынчага кететинчи болот депчи. Эми себеби ошол тармакта жүрөбүз да. Машина пүрүштөр. Машина пүрүштөр, ака. Сону айттыңыз, машина пүрүштөр. Анан эми баягы недвижимость жагын сизге коелу, ака. Үй пүрүшкө? Үй пүрүшкө, ака. Алиги тоок сойсо да касап сойсун дейт, ака. Бааны сиз коюң, ака. Мен элге баягы мынча деп айтпайм. Сенин койгон бааң жокпу азыр? Менин койгон баам жок. Бааны сиз коюң. Бирок дитиң барбы ичиңде? Ичиңде дитим бар, бирок сиз айтсаңыз ошого карап туруп анан неме кылабыз, ака. Айтасың? Айтам. Болот. Ондо үйүңдү көрүп чыгабыз, а? Ооба. Бааны макул, мен коюп берейин. Максат, мындай мен 6 жылдан бери ушу турак жай тартып, бул тармакта уже ичип бүттүм да. Силер машинаны кандай түшүнсөңөр, мен да үйдү ошентип түшүнөм. Үйдү бир көрүп туруп эле, узун туурасын, планировкасын көрүп туруп эле сразу орточо бааны чыгара алам. Минимум бааны чыгара алам мен. Плюс минус 90% туура эле негизичи. Азыр эми көрөлү. Жер канча сотук? Жер 6 сотук, ака. 6 сотук. 6 сотук. 6 сотук. Планировкасы аябай жакшы экен. Эң жакшы жери мына газ бар, караңыздар. Газ келген үйдүн алдынан сразу тартып киргизип ала бересиздер. Дареги мындай да, Фуркат айлампасына келгенде, айлампага жетпей туруп, Айкөл кафеси бар. Азыр маркет болуп калган. Ошол жерден оң тарапка Ошпирим, Газпром жака буруласыздар дагы 300 метр жүрүп эле, Уланчиден өтүп туруп эле каналды бойлой сол тарапка жүрүп, мына ушул подъемнан эле чыгып келесиздер. Абдирайым Абдикаримов көчөсү. Бирок бийиктикке бир аз бир 50 метр жогору чыкканда эле мына дөңдө панорамада жайгашкан да. Көрдүңүздөр? Ушул көчөнүн биринчи үйү дөңдөгү. Өтө шамалкой жер, ака. Шамалкой. Шабада. Шабада. Бизде оштуктарча айтканда шабада. Дарбаза коюп, унаа киргизе турган жер 2 жер. Мына жерге бирөө коюлуптур. Анан мына жакта көрсөтүп коелу, үйдүн аркасына дагы унаа киргизе турган, дарбаза кое турган жер коюптур. Үйдүн узун туурасы канчага канча? 12ге 11. 12ге 11. 12ге 11. 12ге 11. Фундамент ылдый жагы почти 1,5 экен, а? Ошондой болуп калат. Анан бирок ака, подушка, арматураларды бүт российский койгом. Шыкагам. Эми өзүмө деп, өзүм жашайм деп салынган үй. Жакшы ниет менен салгам. Азыр просто саткандын себеби, эми шаарда үйүм бар. Анан эми бул үй дагы баягы турган жеринде эскирип кетпесин, ушу пайдаланып турган адамдарга берейин дедим. Тагамын киргизип койгом азырчы. Туугандардан бар. Туугандардан временно жашап аткандар бар эми. Чатыры тыныке менен жабылыптыр, өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү дагы кагылыптыр. Анан эми сырткы фасадты каалагандай кылып аласыздар. Житки травертинби, базальт менен жылуулайсызбы, эмне менен жылуулайсыз, аны жасап аласыздар. 11ге 12 экен узун туурасы. Бул жагы эми мына жер мына зеленый зона болот окшойт, менимче. Ооба. Мына жакшы. Газон кылам деген план бар эле, ака. Газон кылам деген эле. Бул подвал болот бул жагы. Үстү сөрү болот. Нар жагы 3 очок. Мына бол подвал. Подвалдын эшиги мына жактан экен, Эшиги ошактан. Мына жактан подвалга кирет, инструмент, майда чуйда, консерва банка бияка коюлат. Ошого. Мына жер очок гана деген, 3 очокко. 3 очокко. Болду. Планировка сонун экен. Биягында да месте кеңири турбайбы? 3 метр жер бар экен, Биягында да месте бар. Жакшы. Терезелер пластиктен коюлуптур. Да, планировкасын көрүп чыгайлы, анан көрбөйүнчө мен бир нерсе дей албайм. Сен деле Максат, але машинаны жүргүзүп көрүп, газ тээп көрүп. Анан кийин баласты айтып чийдирип анан салгам ака үйдүчү. Баягы алиги өзүм билдим кылып эле кылган эмес мен. Да, мына жер мына тепкичтен көтөрүлүп чыктык. Бул жер көрүп турасыздар, мына площадка. Анан эшикти ачып киргенде бул жер прихожка экен, Прихожка, тамбур. Да, көрүп эле сразу билем мен. Киргенде эле тамбур, мына оң жак төр келен экен, бул жака бир бут кийим тизүүчү шкаф жасап койсо болот экен да. Ремонт уже дубал агартылып тургу. Шпаклевка болгон. Так, 1 менен 2-дин ортосу плита экен мынакей. Мынаны лестницага алып койдум эле, жаңак.
жаңга кара жыгач баягындай кылып комбинация кылып кылдырам да. Бул да калабы? Су иштеттирем. Калат эми. Калат, болду. Жакшы. Бул жерде эми прихожка, экинчи эшик болот. Экинчи эшиктен киргенде сол жакта тепкич бар экен. Лестница. Тепкичтин каркасы да бүтүп тур, Каркаста. Жакшы. Андан кийин бул жер коридор. Коридордон бул жакка жүргөндө бул холл экен, Холл. Холл, Бул жерде төрү эркер болуп чыгып тур, 3 терезеси бар экен. Терезеси үчөө тең пластик. Отопление тартылып турго, полностью система. Паук болуп тартылган. Паук болуп тартылган. Система тартылып тур. Радиатор коюш керек экен. Ооба, радиатор коюш керек. Мына жер мына холл жакшы экен да. Бул жерде отурганда биякта диван коюп, мына жагы ТV зона болсо, ана мына терезеден бул жакта мына тапчан бак тарапты, ана көчө жакты дарбазадан ким кирип чыгып атат, ошол жактагы жакшы караганга жакшы экен да. Асты уже стяжка куюлуп тур, Стяжканын түбүндө неме бар, ака, айтпайынчы. Теплый пол шланга бар. Теплый пол, Биринчи этаж полный. Теплый пол жатат. Полный, теплый пол жатат шланга. Отопление радиатор плюс теплый. Водяной теплый. Жакшы. Мына жакчы. Так, бул жак. Бул жак зал экен, Мына. Тугандар, зал экен бул жакты көрүп коюңуздар. Турасы 3,5 метр, узундугу 6 метр экен. Зал экен да, мейманкана, конок бөлмөсү ушу жетет да. Азыр ошо туугандар временно жашап атат. Бул бир терезелүү экен, мына шпатлевка тартылып тур. Электромонтажда толук жасалып тур, Мына эшиктер эми чыга турган эшиктер. Булар просто эми баягы убактылуу да. Туугандар келип жашаган үчүн ошо убактылуу коюлган эшиктер. Мына бул жак, бул эме экен, Санузел. Ванна. Санузел. Ичи кенен экен. Төрүнө душ кылып, берагына раковина, унитаз, кирип жуучу машинадан бери батырса болот. Мунун ака, бул жерде азыр унитаз бар. Унитаздар бар, кафелдер бар. Клейне чейин алгам. Өз негизи. Ошолор да калат. Өз негизи. Мен просто баягы буну бүтүрүп койт элем. Просто турган жеринде эскирип кетпесин, бүтүргөндөн жашаш керек экен да. Мен өзүм эми баягы ишим шаарда, азыр эми бизге бир аз жер үйгө бир аз неме бар экен. Так. Бул жак, бул ашкана турбайбы, кухня. Ашкана экен, чакан туугандар. Киргенде мына жак баягы кухня мебель болот экен, Ошондой план болгон. Ona вытяжкалар да коюлуп тур, потолоктор мына гипсокартон менен жасалып тур, только натяжной калган. Натяжной калган. Терезеси күнчыгыш жакта экен, чакан бөлмө, бул ашкана. Бул жагына ашкана эмелей коюлат, мына жерге чай иче турган стол коюлат экен, бул жак ТV зона. Так, мына бул эмне, котельныйбы? Котельный бул жак, ака. Котельный мощный болуп тур. Кышы сыртка чуркабайт экенсиң. Ичинен кирип эле биякта сразу көмүрдү күпүлдөтүп салып, жагып, күлдү бияктан, көмүрдү бияктан алып чыга берет экен да мындай. Теплый полдун крандары бияктарда көрүнбөй калган окшойт. Теплый пол, мына. Теплый полдун баягы шлангалары, коллекторлору бул жакта экен. Муну эме тартып коюпсуң да, даяр экен да. Ооба. Туурабы? Даяр. Кыйлап бүтүргөн экенсиң. Макс. Өзү кирип баягы элге бүтүрүп келгенде жакшы болмок негизи. Мен просто баягы жаш болгон үчүн мага шаар выгодный экен да, өзүм шаарда жашаган үчүн. Ошого. Бул жакта азыр давно бүтүрөт элем да, ошодон эле келе албай, бияка көчүп келе албай эле ошодон эме болуп калды. Так, экинчи кабатты көрөлү, Планировкасы жакшы экен бирок, жакты мага. Так, секин. Чыгайлы. Акын. Майли иштерсиң. Акын. Так, келе бериңиздер. Ана Макс. Азыр баягы неле тепкичти бетондон куюп атат да. Эгер алган адам мага бекемирээк, жакшыраак тепкич болсун десем, дүкүрөбөй турган, темир эмес десе, мынаны полный кесип алып салып эле бетондон куюп берсе болот. Бетондон куйдурса 100 миңге жетпеген акча кетет. Ушуга. Беркиге деле ошол. Беркиге деле ошондой болот. Просто каркасына да. Анан жыгач обшивка салып башка нерсе. Тепкич мына жакшы экен, могу жерден чыкканда да терезе аябай бийик, парда тагып койсо жарык аябай жакшы кирет экен да. Биз азыр мына экинчи кабатка чыктык. Бул биринчи комната, буяк. Кабинет, намазкана турбайбы? Ошондой ака. Сонун экен, мына жер. Кабинет, намазкана, дуалдар бүт агартылып тур, бүтүп тур, мына. Только финиш бериш керек экен, болду му дуалгачы? Ооба, түздөлгөн өзү негизичи. Анан бияк потолоктор да жасалып. Бияк балкон. Балкон да жакшы экен, Бияк балкон. Вообще шапата турбайбы, Максия, муну карачы. Шамал бекен ака. Вообще мощный экен, мына караңыздарчы. Сулайман тоо көрүнүп атат. Панорама да бияк. Панорама. Сулайман тоо көрүнүп атат, Сулайман тоо көрүнүп атат. Бул жакта мына түз эсептегенде канча 400 метр чыгат? Круговойдун флаг турат, флаг көрүнүп турат. Бул жакшы экен. Могу жерден баягы нержавейка балясына перила коюп койсо болду. Балкон, терраса жакшы экен. Сонун. Жакты мына. Так, эми кийинки бөлмөлөрүн көрөлү. Так, мына бөлмө кандай бөлмө? Бул ошо ата-энелер бөлмөсү деп. Ата-энелер. Ооба.
Ата-энелерге жаңа астындағы қолдың үстінде отырып қалады екен, жақшы. Бұл жерден де мына екінші этаждағы терезеден ылдиды көче жақты, бақты, қошыналар жақты көріп тұрса болады. Обзор шаар өтө сонун көрүнөт. Обзор шаар жақсы көрінеді екен мына. Мына ке. Панорама, обзор сонун екен. Бүт отопление трубалары тартылыптыр, потолоктор жасалып бүтүптүр. Дуалдар ағартылған, только финиш бересіздер болды. Анан краска же обой. Кейінгі бөлмөсү. Мына алчы. Бұл детский екен, детский комната бұл да. Мұның терезесі мына күн шығыш тарапта екен, көрдіңіздер? Бұл да чаққан екен, ұзын турасы қанша 3-4, 12 квадрат шығады екен, да? Мұнда патология жасалып бүтіп тұр. Бүтіріп қойыпсың, Макс. Бұға кішіне қанша бір 60-70 мың доллар сарптап тұрып, үйді толық бүтіріп, ичи сырты бар жоғын бүтіріп қойсаң, өте машиналы. Чоң комната екен, бұла? Чоң комната. Ата-энелерге ушуну берсе да болот экен. Экинчи этажда залды кылбай эле коюш керек. Конок экинчи этажга көтөрүлбөйт да. Биринчи этажда зал бар экен. Мунаны же балдарга, же кыздарга, же ата-энелерге бериш керек. Чоңураак комната экен. Мына биягында бир терезе, панорама жакшы экен. Потологу только натяжной гана калыптыр. Анан эмени бул жака койсо болот экен баягы. Шкафты. Кийим кече кое турган. Жакшы экен. Анан дагы бир идея, муну только кыздарга берип, үй бүлөдө эми 3 кыз, 2 уул ушундай болуп калат го. Бөлүп койгон го. Балдар көп болсо, балдарды, кыздар көп болсо, кыздарды чоңураак бөлмөгө киргизип туруп, анан бир идея. Менин идеям жакса керек. Ата-энелер мына бөлмөгө кирип эле. Бул бөлмө жетет да. Мына жерден эшик ачып койсочу наракка, балкон жакка. Нар жакты ата-энелердин душу кылып, мастер спальня кылып койсо болот. Ошондо экинчи этажда ата-энелер үчүн муну ачса болот, бирок полный ригель куюлган да. Эмне, дуалды кесип ачып коюш оңой эле. Эшик ачып койсо болот. Мына жерден эшик ачылат, болду. Мына жерден. Бул жерден эшик ачылат. Кааласаң мына эшикти жаап коет. Мына эшиктичи. Кааласа ачып коет. Ата-энелер мисалы, бияктан кирип, эшикти ичинен жаап, биякта жуунуп тарана берет беймарал. Анан башка учурда муну эшикти ачып коюп, муну жаап койсо, бияктан балдар деле кирип чыга берет. Сонун экен. Мына полный кафелдеш керек да, муну душ кылып коюш керек, Ошондой кылса болот, менин идеям. Баягы Эгерде мен болгондо ушундай кылат элем. Прихожка менен түшүп кетет, канализациясы, канализация прихожка менен түшүп кетет, аны коруп менен жаап койсо болот да. Эң туура айттың. Мен строитель эле болуп калгам ужечи. Бирок үйүңдүн планировкасы өтө жакшы экен. Жакшы экен. Мош экен. Бияк почти ички ремонт кыйлап бүтүптүр да. Канча десек бир 50% бүтүптүр. Отделкаң 50% бүтүптүр. Сен могу астына эми наливной пол куюлат. Ал оңой эле. Отопление тартылыптыр. Только эшик алыш керек. Терезелер коюлуптур. Натяжной тартыш керек. Освещение коюш керек. Дуалга же краска, же обой. Болду, бүттү. Пол ламинат болот баары бир. Баары ламинат болот. Ушул иштери бар экен да. Анан лестницаны куйдуруш керек. Лестницаны баягы жыгач обшивкаларын, перила, балясыналарын жасап берет. Мен өзүмдүн үйүмдүкүнү бүтүрдүм. Адашпасам бир обшивкасына бир 140-130 миңдин тегерегинде кетти. Мен үйдүн аркасында өтө эле, мен уже сумманы чыгарып баштадым. Болду. Так, сиз уже кирип келатканча уже сумманы эсептеп келатат экенсиз да? Эсептеп келатам уже. Узун туурасына чагып, канча кирпич кетти, канча эмне болду, плита коюпсуң, баары жок уже расчетун чыгардым. Максат канча акча салды бул жерге? Азыр көрөбүз азыр. Так, эми үйдүн аркасыны көрөлү, туугандар. Так, үйдүн узун туурасы ошондо 11 ге 12 болду да. Мына жерге дарбаза коюлса, аркага деле машина киргизсең болот экен, туурабы? Ооба. Мына артка деле баягы көмүркана, отункана, сарай. Ошого расчет алынган. Могу жерге деле бир 30 койду. Ким эле? Дамкеге окшоп арашан киргизип койсоң болот экен го, туурабы? Парода койлор да? Парода койлор. Ооба. Могу жер сарай болот экен да, көрдүңүзбү? Ооба. Үйдүн ар жагында мына 3 метр жери бар экен. Биягында. Баягы эле мына котельныйдан бемарал бул жагынан да кирип чыкса болот экен да. Таза суу келген. Суу келген. Ооба. Могу суу келген да шлангда, туурабы? Суу келген. Демек таза суу бар. Ооба. Газ бар. Газ бар. Природный газ бар. Септик жасалганбы, жасалган эмес? Септик жасалды. Септик эми оңой эле, бир жерге жасап коет да, ошол дыйракка бир жерге, туурабы? Болду. Так, жүр эми. Септикти өзүм келгенде жасайм деп. Кудай буйрса. Анан ошого неме кылдым эле да. Так. Атакул акам колду кармады, чото эми баа эми чечилет Бааны коелу. калды. Тер чыга баштады ака. Мындай жакындатып айтайын. Баары бир үйдүн баасын койгондо баягы сатылыш баа эмес, үстүнө жок дегенде бир кичине 5-10 миң доллар коюп айтылат да.
Мен башкаларга деле ошондой совет берем. Себеби биз баягы содалашкан калкпыз. Туура эле. Мисалы 100 миң десең 80 миңге сурайт. Туура эле. 60 миңден баштайт Туура эле. содалашууда. Туура эле. А сеникин деле ошентип айтабыз. Туура эле. Билбейм силер машинаны кантип айтасыңар? Үчтөн киши кошуп машинада айтат. деле ушундай бизде эми баягындай айрыкча мына түштүк жактарда соода катуу болот го. Катуу болот. Соодада береке бар да, ошо Соодада именно ошо береке. баалашканда. Мындай да азыр максат реальный айтканда Фуркатта именно ушул жерде мисалы Айкөлдөн киргенде ушул тарапта жерлердин баасы 50ге жете элек али. Жете элек. Жете элек. 45-тин тегереги. 45-тин тегереги. Ооба, 40тан өдө сатылып атат. 40тан өйдө Сатылышы кимде пустой жери болсо мына жерде 50 деп айтып атат да. 50 деп Жер айтып атат. калбай калды бирок. Эми жер калбай анча калбаса, калбаса. Демек сенин жериңдин баасы майлы 45-40. Ооба. Минимум 40 деп турайчы. Минимум 40 деп турайлы. Ооба. Үйүң 11ге 12 экен. Эки этаж, терезелерин коюпсуң, чатырын жаапсың, ички ремонт бирок менден башка курулушчулар деле айтсың, үйүңдө расходуң, могу фундамент мыналарын кошуп эсептегенде, майлы мына жерге шагал-фагал төгүп тегиздеп техника иштеткен десең. Анча-мынча нерсени кошпо майлы. Ооба. 50 миң доллардан 60 миң долларга чейин расходуң бар. Бүгүн деле 50 миң доллардан 60 миң долларга чейин акча болсо, ушундай үйдү тургузса болот, ушундай. Ооба, жерди алып туруп. Жерди алып. Мээнет кетет, Бирок ага убакыт кетет. жетпей да калышы мүмкүн. Себеби кирпичти азыр 9-10 сомдон коюп атат. Ооба. Усталардын устакысы аябай кымбаттап кетти. Сен кымбаттап үйдү кетти. канча 4-5 жыл мурда курган экенсиң. 3-4 жыл мурда курган экенсиң. Көрүнүп эле турат да. Примерно ошондой болот. 4 жыл дейли ма? Ооба. 4 жыл мурда курган экенсиң. 5 жыл болуп калыптыр уже. Ооба. Ошондо мына кара. 40 миң жерди 60 миң доллар, 40 миң, 100 тегереги болот. 100 мында таза мээнетиң берде расходуң жерди алган болсоңчу 115-120 миң доллардын тегерегинде акчам бар. Жерде бар. Чын. Ооба. 120-130га жетпейт. Чын айтканда. 115-120 максимум. Эркекче айтканда, мында эл деле айтсын. Канча койдук ошондо ака? Баасын. Кичине кошуп айтайлы. 130 130 дебейли. Сен эми элдин баласың, жакындатып айт. Машинаны деле жакындатып айтасыңар, үйдүн деле баасын жакындатып айталы. Максимум 5-10 миң доллар кошуп айтайлы. Ооба. 125 дебейли. Менин баам 125. Сиздин бааңыз, а? Менин баам 125. Болот. 125 коелу, ошодон түшүп бер. Болду. Эркек 123 ам эле дейличи мына. 123. 123. 2 миң доллар сразу ыргыды. Мына. 120 дей бербедиң? Баалашып 120 деле сүйлөшө беребиз да, баалашабыз да ака. Түшүп бересиң. Түшүп берем, жакшы кылып, нормально түшүрүп берем. Болду. Мына көрдүк. Мен деле мына курулушту жакшы түшүнөм. Канча курулуш кылып жүрөм, чынын айтканда. Мен деле үйдү курдум. Расходду аябай жакшы түшүнөм. Азыр устакы деле кымбаттап кетти. Бир нерсе да кылдырам десең, устак келип палан пулду айтат да. Чынын айтканда. Бирок үйлөрдүн баасын пайпайлап жүрүп мен кымбаттаткан жокмун. Устакы кымбат, цемент кымбат. Кирпич кымбат, 10 сомдон алып атат, 9 сомдон алып атат. Пластигин канча квадрат чыгып кетет мисалы. Ооба. Ушинтип атып эле баа кымбаттап кетет да. Кээ бирлер айтат да, Макс. Сен пайпайлап атып эле үйдүн баасын кымбаттаптыр. Мен азыр мына сеникин реальный айттым эркекче. Туура. Жакшы баа болду ака. Может, мен ойлогом. 123 а? 123 кеми бар. Кеми бар ака. Мен бирок бааны бычкан жокмун. 123 кеми бар. Болду ака. Келиш. Эгерде бааны гана койдук. Ооба. Же сразу пишип таштайынбы? Жок, бааны гана койдук. Кеми бар. Кеми бар да ака. Кеми бар. Кеми бар болуп коюп коелу ошо. Мен сага бир сөз айтайын. 123 деп атасың. 115ке нак келсе бересиңби? Берем ака. 115ке нак келсе бересиңби эркекче? Жигитче? Берем, эркекче. Келсе берем. Мына бааны пыштык туугандар. 115. 115ке туура. Сен 7000 түшүп бересиң. Жок, 8000 түшүп берип келсиң. Ооба. Бала марттык кылды. Бааны пычып койдук туугандар. Билбейм, андан дагы түшүрө аласыздарбы, түшүрө албайсыздарбы? Мен өзүмдүн баамда 115 миң уже бааны пычып койдум. Ооба. Усталар менен эсептеп деле көрүңүздөр. Өзү негизи атакул ака. Мен ошо документ так. Кызыл китең бар, а? Кызыл китеп бар, документ так. Документ жагынан проблема жок. Эми биз баягы алиги элдин кызматында жүргөндөн ака биз алиги так нерсени кылбасак болбой калат да, туура болбой калат. Ана бартерге сүйлөшөлү. Бааны кылбайлы. Наличке болсо пычып койдук. Бартер кылабызбы, кылбайбызбы? Квартира болсо боло берет. Шаардан. Шаардан. Менин өз негизи квартирам бар. Жашаганчы өзүмдүн үйүм бар шаарда. Бирок ошого кичине майдалап бул үйгө келип жашай албай атам да азырчы. Менде баягы возможность болбой атат бияка келип жашагангач. Ошого мен ишиме байланыштуу шаарда турушум керек болуп атат. Ошого анан шаардан квартира болсо, бирөө болобу, экөө болобу алмаша берем. Болду. Квартирага алмашуу варианттары бар экен. Машинага болбойт, а? Машина болбойт. Машинаны өзү сатып жүрөбүз ака, машинаны сата албай калам. Машинага болбойт. Квартирага алмашуу. Андай ойлонуп көрөбүз, жакшы баа болсочу.
пикайт этпей жакшы баа болсо эле болду ака. Болду, сүйлөштүк. Ооба. Бирок пикириңиздерди жазыңыздар. Мен асмандан алып койгон жокмун бааны. Бааны мен коюп бердим, мага таянды. Мен да өзүмдүн тажрыйбамды ортого салдым, эсептедим. Ушул үйдүн баасын койдум. Мен деле чака, баягы үй салып сатар эмесмин, алып сатар эмесмин. Мага ошо акчам чыкса болду. Мээнетим ошол адамга ака. Азыр мындай болот. Мен дагы бир мисалды айтып коеюн. Жана сага сөздү баштап калып кетти да. Эгерде ушуга 60-70 миң доллардын тегерегинде, средний 60 миң доллар чаптап, үйдү өтө гүл кылып, 50 миң менен да бүтөт да. 50 миң доллар менен ичи сырты сапсын гүл болуп бүтөт. Гүл болуп бүтөт. Мына алдыларында бүтүрүп, мисалы навестерди куруп, 60-70 миң кетип калышы мүмкүн андачы, 65 тегерегинде кетип. Ошондой болуп калса керек. Себеби мен сөзүңүздү бөлүп койдум ака. Дизайнерлерге сүйлөшкөнмүн да. Ичине 30 менен жакшы болуп бүтөт дегенде, ичинчи. Ичин. Анан эми сырты бар, мынияктары бар, мисалы. Кетет да. Эгер үйдү азыр мына куруп саткандар бар го, үйдү дизайнерский жакшы ремонт кылса жакшы акча кетет. Мына курулушта мен өзүм смотри, ол баягындай неме кылганда качествого карайт деген да. Качествого карайт деди. Мен средний 50 миң доллар айтып атам да. 50 миң доллар үйдүн ичи сырты менен дарбаза, дуал, пол, навес, повесing 50 миң доллар расход кыла турган болсо, мына үйүңдү 115ке алып, 115ке алып, 50 миң долларга расход кылып, үстүнө 20 миң, 25, 30 миң долларга чейин миндирип саткандар бар. Миндирип саткандар. Кээ бир адамдар азыр умныйлар сразу ошондой кылат. Себеби үйдү салып сатып жүргөндөр ошол нерсени колдонот. Пайда көрөм дегендер болсо, пайдасы ошолорго ака. Пайдасы ошолорго. Аларга дагы кулагына күмүш. Алардын эми иши ошол да. Иши ошол. Биздин иш башка. Биз эми үйдөн пайда көрүшөбүз. Сатуу бизнеси мен деле алдыма план кылып коюп жүрөм да. Кичине пул кылайын, Кудай калса. Менде нак болгондо азыр мени эле алат элем эркекче. Болду. Рахмат ака. Видеого лайктап басасыздар, комментарий жазасыздар. Анан машина болсо, машина реклама кылдырыш, сатыш керек болсо, Масат Авто Дубайга Ош районго барыңыздар. Үй реклама кылдырыш керек, сатыш керек, баа коюш керек болсо, мага айтыңыздар. Биз кызматтабыз иншалла. Мен ака, мен дагы өтө катуу сүйлөйт элем өз негизичи, баягы элге эмне келгенде эмне кысат болот эле ака. Онсуңар Дамирдин сөзүн сен айтпай эле кой. Атакулакка келгенде мен ооба жок эле деп туруп калдым. Мына, туугандар, бирок негизи жакшы ниет менен жакшы кылып салганмын өзүчө. Арматураны шыкап салгам. Эми бир-эки сөзүмдү айтып коеюн. Анан кимде ким алам десе, Кудай калса күйбөйт ака. Кудай калса күйбөйт. Коркпой этпей алса болот. Документ жагы так. Бир нерсени айтып кой, сен деле мен бааны жакшылап койдум, дитиңге жакын. Жок, өтө сонун ака. Өтө сонун. Менин ойлогон баамды коюп койдуңуз. Эркек болуп турам да. Менин дитим акамды ачык эле айтайын элге 120 деп ойлогом. 120 коем, кем бар дейм деген. Ондо жакшы, сонун коюп. Ана. Туугандар. Рахмат ака. Рахмат. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.